Арбаңыздар түз эфирде күндү жыйынтыктоочу жаңылыктардын толукталган берүүсү. Алга чыгарылышыбыздан кыскача. Исандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө концепциянын алкагында Ош шаарында Куттуу эл форуму уюштурулду. Бачабаздарга аяосуз жаза берүү сунушталды. Зөөкүрлөрдү 25 жылга чейин абакта камоо сунушталса, коомчулук өлүм жазасын колдонуу керектигин айтышууда. Эл аралык макамдагы Ош аэропорту талапка жооп бербейт. Нөчөрлүү жаңгырда суу каптап, жарандарды айласыз абалга кеттеди. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу окуучулардан жана алардын ата-энелеринен акча чогултууга катуу тыюу салынат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жарым саат алкагында ушул жана башка маалыматтар менен кенен кабардар кылып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Бишкекте 9-кабаттан кулаган мектеп окуучусу көз жумду. Бул тууралуу Кабар агенттигине Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 18 майда саат 8:14 чамасында 102 кызматына Борбор калаанын Каралаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 9-кабатынан өспүрүм кулап, каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, каза болгон 14 жаштагы өспүрүм экендиги такталган. Аталган факты маалыматтын электрондук журналына катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Кочкордо оор жүк ташуучу КАМАЗ унаасы менен Audi 100 машинасы кагышып, 4 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек, Нарын, Торгарт унаа жолунун 125-чакырымында жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болуп, 2 эркек бала жабыркады. Жерине 5 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдардын сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Жабыркагандар тез жардам кызматы менен Кочкор райондук ооруканасына жеткирилген. Базар Коргон району боюнча Экотек көзөмөл кызматынын башкы тескөөчүсү опузалап пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын 14 майында Жаңы Абад айылынын тургуну Базар Коргон районунун прокуратурасына арыз менен кайрылып, анда райондук экология инспектору опузалап пара талап кылгандыгын, эгерде бербесе айып пул менен коркутуп жатканын билдирген. Аталган факт боюнча опузалап пара талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Базар Коргон райондук прокуратурасынын тергөөчүлөрү жана атайын кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте башкы тескөөчү пара алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңеште жашы жетилик балдарга сексуалдык зомбулук жасагандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Сунушталган мыйзамда педофилдерди кылмышка тартуу мөөнөтү эскерип кетти деген норма колдонулбайт. 20-30 жылдан кийинби же качан болбосун кармалса, жазасын сөзсүз тарта тургандай болот. Ошондой эле ал жаңы кодекс кабыл алынганда гуманизация деп жаза мөөнөттөрү кыскартылып калганын, аны да көбөйтүү каралганын айтып өттү. Каладагы көп тармактуу үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору зордук зомбулукка каршы күрөшүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүп келет. Мында ар кандай зомбулукка кабылган жарандарга айрылып, акысыз жардам алышат. Психологиялык, моралдык жардамга муктаж жаш балдардан тарта эркектерге чейин күнүнө кеминде 4-5 жаранга айрылат. Бизде азыркы учурда 4 соцпедагог деп коет, андай адистер иштейт, соцадистер иштейт, юрист иштейт, ошондой эле бизде 4 жана тажрыйбасы жогору практика жүзүндө иштеген психологдор иштейт. Ушундай көп тармактуу иштерди аткарабыз. Бизде көбүнчө эле бир аялдар эле эмес, эркектер дагы, жалпы үй бүлө, анан жөнөкөй эле балдар эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы келип, ар түрдүү жардамдарды алса болот. Ай сайын кайрылган жарандарга жардам берилгени менен баары бир жашоосунда так кала тургандыгы талашсыз. Андыктан бул жакта иштеген адистер терс көрүнүштөрдө жардам берүү үчүн алдын алуу жеңил экендигин айтат.
Эми баягы жабыр тарткан адамдар туура зордук зомбулук болуп калганда келишет. Бирок ага чейин биз иштерди алып барабыз. Кандай иштерди алып барабыз? Ачык иштерди өткөзөбүз, мектептерге барабыз. Бизде МАП бар, билесиздер, Ош шаарында 7 МАПка барабыз. Алар менен иштешебиз, университеттер менен иштешебиз. Баардык биздин негизи Ош шаарынын жарандары менен баарын иштешебиз да. Анан биз алдын алуу иштерди, албетте алдын алуу иштер бул чоң мындай жардам болуп эсептелет биздин өкмөткө. Жогорку кеңештин депутаттары жашы жете элек балдарга сексуалдык зомбулук жасагандарга 25 жылдан өмүр бою эркинен ажыратуу мыйзам долбоорун демилгелеп, биринчи окууда карады. Анда демилгечилердин бири депутат Марлен Маменталиевдин айтымында сунушталган мыйзамда педофилдерди кылмышка тартуу мөөнөтү эскирип кетти деген норма колдонулбайт. Качып кетип бир нече жылдан кийин кармалса да жазасын сөзсүз түрдө тартат деген берене белгиленген. Жанагы кылмыш куугунтуктоонун эскерүү мөөнөттөрүн өткөндүгүнө байланыштуу деп койгон дагы кирип калчу экен да. Мындайча айтканда педофилдерди кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин болду, срок давности өтүп кетти деп аны жоопкерчиликке тартпайт экенбиз. Биз эсептейбиз, бул туура эмес. Биз качан болбосун кылмышты бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин айтор качан болбосун, керек болсо картайганда дагы кылмыш иши болгон боло турган болсо, аны келип жазасын сөзсүз түрдө тартыш керек деп эсептеп атабыз. Мындай коомдогу терс көрүнүштөргө бөгөт коюу жаатында мыйзам чегинде катуу чаралар киргизилсе да аздык кылат деп депутаттар өз ойлорун ортого салды. Балдар үчүн келген, балдар үчүн кылынган кылмышта тосмо арыздагы больницага жатып алуу, бир күн 2 күн жеңилдетүү болбош керек да. Керек болсо бул педофилдерди асыш керек. Коомдон муну жулуш керек да, жоготуш керек буларды. Бул эң жогорку жазаны да бериш керек да. Буга чейин Назира Айтбекова ар түрдүү зордук зомбулукка кабылып, анонимдүү миңдеген каттар келгенин социалдык баракчасында жарыялаган. Алардын көпчүлүгү үй бүлөсүнөн же жакын туугандарынан ыдык көргөнүн айткан. Шаар тургундары мындай ишке баргандардын күнөөсү кечирилгис экендигин айтып, өлүм жазасына тартуу да аз деген ойдо. Эли илгери деген уруулардын колдорун кескен ошентипчи. Бул деген өтө жаман иштерге барып атпайбы? Буларды деген өлүм жазасына киргизиш керек обязательно. Бирөө экөө болот, өлөт дегендей. Одан кийин кайталамай калат деген да. Бирок жакшы изилдөө болуш керек да, анан кийин политический оппоненттерин деле ошодо айыптап подстава кылып өлтүрүп кое берсе, анда болбойт. Иликтөө жакшы так болсо, далилдесе, алар сөзсүз өлүм жазасына тартылыш керек. Мен как коммунист катары айтам. Аталган мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү колдоп, экинчи окууга чейин Баш прокуратура менен кеңешип, иштеп чыгууга макулдашты. 2021 жылкы статистика боюнча жашы жетелектерге карата жасалган 3034 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен 293 зордуктоо боюнча экендиги белгилүү болду. Исак Туратбеков, Гайвул Авазбек уулу, Ош ТВ. Чыгарылышыбызды түз эфирде башка маалыматтар менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 майда Бишкек жебинин абалы жана анын 2022-2023 жылдын көз-кыш мезгилинде иштөөгө даярдыгы менен таанышты. Мамлекет башчысы Бишкек жебинин имаратын жана жабдуулардын көрүп, турбиналык жана буу казан цехтеринин иши, жылуулук борбордун машина залын жана башкаруу системасынын жаңы блокторун лаборатория менен таанышып, анда эмгектенген кызматкерлер менен баарлашып, алардын иштөө шарттарына кызыкты. ЖЭП директору Нургазы Курманбековдун айтымында ишкана күнү-түн иштейт. Анткени ал Кыргызстандын электр энергиясын керектөөнүн 1,10% бөлүгүн камсыз кылган электр энергиясын өндүрүүнүн 1,1 негизги булагы болуп саналат. Кышкы максималдуу жүктөмдөрдүн мезгилинде ЖЭП 11 миллион киловатт саатка чейин электр энергиясын иштеп чыгат. Бул иригез иштеп чыккан электр энергиясына барабар. Ал өткөн көз-кыш мезгилиндеги жылытуу мезгилинде Бишкек ЖЭБ электр жүктөмдөрдү жогорулатып, токтогулсуу сактагычындагы сууну үнөмдөөнү камсыз кылганын билдирди. Бишкек ЖЭБине жыл сайын 1,5 миллион тонна көмүр сатылып алынып, график боюнча үзгүлтүксүз келип турат. Мазут боюнча эч кандай көйгөйлөр жок. Учурда жабдууларды керектүү пландуу оңдоо жана профилактикалык тейлөө иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек ТЭЦинин аймагында 283.089 тонна көмүр бар. Президент Садыр Жапаров Бишкек ЖЭБинде пландалган бардык иштерди белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды.
Көз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү тийиштүү иш-чаралардын планынын алкагында бекитилген бардык жумуштар толук көзөмөлдө жана өз мөөнөтүндө бүткөрүлүүгө тийиш. Анын ичинде көмүрдүн белгиленген көлөмүн камсыз кылуу, учурдагы оңдоолорду аяктоо, кышында мүмкүн болгон жогорулатылган жүктөмдөргө жабдуулардын даяр болуусун камсыздоо. 19 жыл моңолсо 3911 болсо, 20 жыл 3960. Быйылкыда 4000 калориясы. Жергиликтүү көмүрдүн немеси сапаты. Бул канчалык жогору болгон сайын биз экономичный иштейбиз да. Анан эгерде биз азыр мына кара кечени полный использовать этсек, 261 миң сом экономияга чыгабыз. Мына азыркы существующий баа менен улардын коммерческий предложения биз 261 миллион сом биз экономияга чыгабыз. Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциянын алкагында Ош шаарында Куттуу эл форуму уюштурулду. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөр, белгилүү окумуштуулар, ар тармактын эксперттери, саясатчылар, ишкерлер, жарандык коом өкүлдөрү катышты. Анда ааламдашуу доорундагы жаңы чакырыктарды, стратегиялык программаларды, сунуштарды талкуулашты. Ош шаарында алгач ирет Куттуу эл биринчи улуттук форуму уюштурулууда. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Улуттук идеологияны өнүктүрүүгө багытталган форумга илимпоздор, ишкерлер, саясатчылар жана ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү катышууда. Өлкөдөгү жарандардын адеп-ахлактык жана руханий жактан өнүгүүсүн, улуттук аралык достукту, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча жана ысырапкорчулукту алдын алуу багытында көптөгөн иш-чаралар бекитилген. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен өтүп жаткан иш-чарада мамлекеттик катчы жана Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов форумдун негизги максаттарына, багытына токтолушту. Жаңы көз караштар, стратегиялык программалар, концептуалдык сунуштар жана чечимдер мунун баары Куттуу эл улуттук форуму болуп саналат, дейт мамлекет катчы. Чатта азыр электроника менен, сотовый жаңы технологиялар менен эч кимди таң калтырбайсың. Бүт дүйнөгө тарады мындай көрүнүш. Техника замандын, кибернетикалык, нано технологиялар баары таркады. Элди ким менен таң калтырасың? Кийимиң менен, салтың менен, наркың менен, адабиятың менен, бай түгөнгүз терең тарыхың менен гана таң калтыра аласың. Материалдык баалуулуктарың менен, духовный баалуулуктар менен элди гана таң калтырасың. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө ушундай тенденцияда, ушундай улуттук, ар намыстык багытка көптөгөн акчалар бөлүнүп атат. Биз да ошол жолго түшүп атабыз, ушунун баарын кыдырып айтып атабыз. Форумдун алкагында кыргыздын улуттук идеологиясын өнүктүрүү, салт санаасын, маданиятын унутта калтырбай сактап калуу, элдин биримдиги, ынтымагы, этностук улуттук кийимдер тууралуу кептер козголду. Иш-чарада мамлекеттик тилдин учурдагы орду боюнча баяндама окуган академик Сыртбай Мусаев улутту башка улуттардан айырмалап өзгөчөлөп турган бул тил экенин эске салды. Аны менен дүйнө тааны кабыл алуу болгондугун айтып, өсөрөнгөн эл тилге ар дайым астейдил мамиле жасоосу турган иш экенине токтолду. Артпай келген. Мына эми башкасын жөнүнө коелу. Тилибизде өзүбүзгө артпай калбады. Тилибизде сүйлөбөй калбадык. Жаштар, картаңдар деле, сайыздын үстүндө жашагандар деле баары тең. Ошондой болуп калбады. Өзүбүзгө көп нерсе артпай калбады. Өсүп бараткан муун өзүнүн кыргыз экенин сезиш керек. Өзүнүн эгемен өлкөнүн аты ул экенин сезиш керек. Космополиттикти ташташ керек, маңкурттукту ташташ керек дагы өзүнүн элинин жакшы жактарын бөлөк элге жарыялап, бөлөк элдин жакшы жактарын өзүнүн боюна сиңирип, анан мамлекетти өнүктүрүш керек. Бөлөк жол жок. Белгилесек, өлкө башчысынын ысырапкерчиликти жоюу багытында чыгарылган чечимдер боюнча да айтылды. Мындай идеология элдин социалдык экономикалык жашоосуна терс таасирин тийгизип жаткан учурларга алып келүүдө, дешет окумуштуулар. Буга чейин үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүдө маркумдун акыркы сапарга узатуу зыйнатында кору намыска алдырып, бири-бирине атаандашып, ысырапкерчиликке жол берилип, ошол үй бүлөнү көптөгөн чыгымга алып келген учурлар көп болгонун, анын алдын алууда иштердин аткарылышы белгиленди. Чындыгын айтканда президенттин указы ушунчалык этияттык менен макулдашуу менен жарыяланды. Анда бир жеринде дагы мал союлбасын, жерди союлбасын, бодо мал союлбасын деген жери жок.
ысырап коопсуздукту азайтуу, үнөмдүү жашоого аракет кылуу, саламжалдуу болуу, ушу келечектин талаптарынын бири деген ушундай маанидеги гана сөздөр ошол кайда чыгат. Белгилесек, буга чейин да бул багытта иш-чаралар уюштуруп келген. Бул ирет мындай масштабтуу түрдө Ош шаарында өткөрүлгөнү жакшы самал катары белгиленди. Анткени бул иш-чарага ар улуттун өкүлдөрү катышууга мүмкүнчүлүк бар. Кутто эл биринчи улуттук форуму мындан ары облустарда уланып, улуттук идеологияны жайылтууга болгон иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Ал эми Кутто эл форуму Ош шаарында маданий багытта эртең да уланат. Ал эми бүгүн жыйында айтылган маселелердин алкагында Кутто эл биринчи улуттук форумунун Ош резолюциясы кабыл алынды. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Ноокаттын Борбордук көчөсүнүн айрым тургундары нааразычылык билдирип чыгышты. Жергиликтүү бийлик буга чейин Ноокат Исфана жолун оңдоп түзөөдөн өткөрө тургандыгын айтып, кызыл сызыктан өтүп кеткен турак жайларды бузууну эскертишкен. Ээлерине 15-21 апрелге чейин тургундарга эскертүү кагазын берип, анда жолду реконструкциялоо үчүн 3 күндүн ичинде мыйзамсыз курулуштарды алып салууну билдиришкендигин айтат. Нааразычылык билдиргендер мыйзам чегинде иш алып барган. Тургундардын укуктары бузулганын айтып, мыйзам боюнча жер кодексинин 68 беренесинде мамлекет жерди жеке менчик ээси менен ортодогу келишим аркылуу гана аларын жазылганын билдиришти. Жеке менчик ээсине келип сатып алуу келишими түзүлүшү керек. Үй күрөөдө турса, аны да мамлекет төлөп чыгарып алышы зарыл. Эгер жеке менчик ээси сатуудан баш тартса, 2 ай ичинде жергиликтүү бийлик сот аркылуу гана алынышы керектигин айтып даттанышты. Буга чейин өлчөгөндө биздин чек арага казыктар какканда биздин заборго үйгө да жеткен эмес, 1,5 метр уже баягы жол калып аткан аралык. Азыркысы келип туруп 28 метр дейт. Бул 28 самолет учкан паласа 30 метрге жетпейт. Ош Бишкектин жолун карасаңар 12 метр. Азыр мен да өлчөп келдим, мына Ноокат Оштун жолу. 11 метр. Келип Ноокаттан эми бул жак Кызылкаяга чейин 28 метр жол болобу. Бизден майлуу айылдары өтөт дагы. Нар жакта сай бар, бул жагы канал, бул жагы жар. Ал жер 9 метр. Жаңыдан гана оңдоп түзөөдөн өткөн Ош эл аралык аэропорттун жамгырда шыбы кулап, суу каптаганы коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Кечээки жамгырдагы окуя аба майданды реконструкциялоого бөлүнгөн каражаттын кымырылып кетишин изилдөөгө алган комиссия ишин баштады. Аэропорт оңдоп түзөө 2015 жылы башталып, 4 компания курулуш иштерин жасаган. Өлкөдөгү эң ири аэропорттун бири болгон аба майдандын азыркы абалын биздин телетоп чагылдырып келди. Бұл бүгінгі күнде суда тоқтап бітелек, бірақ ертеңгі күні уже 2-3 күн өткенде мұның барлығы түшет. Мурунку бийликте иштеп жүргөндөрдүн проделкасы булардын кылган иши бул. Биздин Ошун аэропорту. Шуу кулап суу каптаган аэропорттогу окуя кечээ катуу жааган жаандан улам орун алды. Суу имараттын ичине чейин кирип күтүлбөгөн жерден жеңил конструкция талкаланып, 4 залдын шыбы урап түшкөн. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ал учурда жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү коңшу Өзбекстандын жарандары болгон. Ош эл аралык аэропорту мындан 6-7 жыл алдын реконструкцияланып, оңдоп түзөө иштери өткөн жылы гана аяктаган. Жаңырган аэропорт кечеги жааган жамгырга туруштук бере албай шыптары кулап суу каптады. Аба майдандын күтүү, учуу жана негизди делген бул имараттын шыбы толугу менен жараксыз абалга кептелди. Ал эми курулушту тендерден уткан компаниялар боюнча иликтөө башталып, келтирилген чыгым жана жоопкерчилик боюнча атайын комиссия түзүлдү. Аба майдандын кечеги жааган жамгырдан улам тамчылаган суусу дагы деле токтой элек. Рейстер өзгөртүүгө учурабаш үчүн аба майдандын кызматкерлери түнү менен талкаланган шыптарды калыбына келтирип, суу толугу менен тазаланган. Учурда келтирилген чыгымдар такталып, убактылуу оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Аэропорттун күтүү, учуу жана негизги жаңы салынган чоң залынын шыбынын жарымы жараксыз абалга кептелген. Эми бул өзүңүздөр деле түшүнөсүздөр, бул бүгүнкү күндө сууда токтоп бүтелек, бирок эртеңки күнү уже 2-3 күн өткөндө мунун баардыгы түшөт. Мунун баардыгы азыр оңдоп түзөөгө келет да.
комиссия деле чыгарат, эми дефектация беришет да специалисттер. Бүт бардыгы. Эми ошого деле мындай көз караш менен караганда эми көп да сумма ущерба көп эле болот. 16-чы өзү 4 этап менен болгон экен. Реконструкция, чоңойтуу жолу, узартуу жолу деп кылынган проект жасалып. Жалпы сумма буга 156 миллион сом кеткен. Бүгүнкү күнгө чейинкиси. Ош эл аралык аба майданы өлкөнүн түштүк аймагындагы эң ири аэропорт. Аба майдан чет элден келген туристтерди, чиновниктерди жана жарандарды алгачкы кадамында тосуп алат. Жибек жолунун провайдери жана транзиттик аймактын аэропортунун кечеги абалы калктын калың катмарынын сынына кабылды. Ош аэропортунун жетекчиси аба майданды оңдоп түзөдө алешемдик кеткендигин моюндап, мурдагы жетекчилердин түздөн түз шалакылык экенин билдирди. Мекеменин башчысы мурунку жетекчилердин жоопкерчиликсиз ишинин азабын тартып жатканын белгиледи. Бизге чейин аэропорт реконструкцияда бакча чечип алышкан, андан кийин расширение деп акчаны кетиришкен. Бул гос приемка болуп калган аэропорт. Эски аэропорттун сыртын каптап койгон. Биздин аэропорттун ичи кышында суук, жайында ысык. Жаан жааганда вокзалдын ичинде жамгыр өтүп кетет. Бул мурунку бийликте иштеп жүргөндөрдүн проделкасы, булардын кылган иши бул. Жыйынтыгы. Аза ошонун азабын биз тартып атабыз. Имаратты реконструкциялоо жумушуна 2012 жылдан 2018 жылга чейин 150 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталган. Курулушту Альманар, Элит Строй Сити, Авангард Рим Строй жана Акбата компаниялары жүргүзгөн. Элит Строй Сити компаниясынын башкы директори аэропорттун 16 миллион сомдук жумушун аткарганын сметалык долбоорунан көрсөтүп берди. Компания шыбы ураган секторунда жумуш аткарган эместигин дагы тастыктады. Курулуштагы катачылык мекеменин долбоорун жана кабыл алган кызматтарда дейт компания башчысы. 2018 жылы bir жылда уже тапшырып куруп толукканды куруп бүтүргөнбүз. Ош аэропортунда биз ал аэропортунун күтүү залында, то есть кире берген жакта 2 канатынан алганбыз. Кечеги мен азыр өзүм да барып көрүп келдим, ал жерде суу аккан, основной маккан блокторду алган эмеспиз, ал биз аккан. Суу аккан жерлер тиги ичинде күтүү залында болуп атат, то есть чыгуу аэропорт самолет болуп туруп, андан сырткары 4-секторда калыптыр. Ал тараптарды биздин компания курган эмес. Проект боюнча курганбыз, бир дагы проекттен отклонение болгон эмес. Ал жерден эмне себептен акты, эмне себептен суу мынчалык болду деген мен азыр өзүмчө жыйынтыкка келип отурам. Бул биринчиден тендер боюнча уткандан кийин биздин 2 жылдык гарантийный обслуживание болот. Биз 2 жыл, муну 2018 жылдан 2020 жылга чейин кетилген курулуш ушуна кетирген кемчиликтер болгон болсо, биз ошолордун баардыгын өз ушунда жооюп, оңдоп түзөп келгенбиз. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп саналат. Аэропортто 900дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Ал эми реконструкция боюнча атайын комиссия түзүлүп, укук коргоо органдары көзөмөлгө алган. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Чыгарылышыбыз түз эфирде уланмакчы. Кыргызстанга оң рулдуу унааларды ташып келүүгө 1 жылга уруксат берип, рулун сол жака которуу сунушталууда. Депутат элдин жаңы арзан унааларды сатып алышына шарт түзүүнү көздөп жатканын айтууда. Мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев демилгелеп, маселе бүгүн Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында каралды. Эл өкүлү эң негизги максат элдин арзан автоунаа алышына шарт түзүү экенин белгиледи. Деген менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Азамат Исраилов бул мыйзам долбооруна каршы чыкты. Анын айтымында Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламенти боюнча рулду алмаштырууга тыюу салынат. Натыйжада Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары демилгени колдоп берди. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу окуучулардан жана алардын ата-энелеринен акча чогултууга катуу тыюу салынат. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлиги эскертүү иретинде билдирүү таратты. Ошону менен катар бул күнү мектептин айланасында ачык күйүүчү, пиротехникалык жана башка травматикалык заттарды колдонууга уруксат бербейт. Окуучулар жана алардын ата-энелери акыркы коңгуроодо коопсуздук эрежелерин сактоонун жол жобосу менен таанышуусу кажет.
Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте окуучулардын өздүк коопсуздугун камсыздоодо ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө тийиштиги айтылды. Быйыл акыркы коңгуроо салтанаты Кыргызстандын мектептеринде 9 июнда саат 9:00 өткөрүлөт. Жеке ишкердин салымы менен айыл жеринде жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Араван районунун Чегават айыл өкмөтүндө 50 орунду тигүү цехи ачылды. Ишкана атамекендик продукцияны өндүрүп, чет өлкөгө экспорттойт. Учурда цехте айылдагы айымдар иштеп, жаңы келгендер окутуулардан өтүүдө. Кененирээк алдыңкы тасмада сөз болот. Мадина Исакованын тигүү цехине жумушка орношконуна аз эле болгон. Айлык маянасы жакшы, үйгө жакын иштен чыгып, үй бүлөгө убакыт бөлүүгө да жетишет. Айылда жаңы ишкана ачылып, ооз айымдары үчүн башка өлкөгө барбай эле иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн айтып отурат. Элит жеринде ар тармакта жаңы жумуш орундарын түзүү зарыл экендигин белгилейт. Анткени кыз келиндер үйдө отурбай иштеп, каражат таап жөн гана болбостон өздөрүн ар тараптан өстүрмөк деп кошумчалайт. Чейин иштейбиз, 5тен кийин үйгө барып дагы тамак кылып, үйдөгү жумуштарыбызды бүтүргөнгө да жакшы болуп атат да бизге. Анан жакын, айлыгы жакшы, тем более постоянный жумуш болот экен. Ошо келиндер чем үйдө отуруп талаага иштегенден көрө ошо жумуш жакшы. Көп эле иштей тургандар толтура. Мисалы үчүн швея жагы эле эмес, ар тармактуу ушундай ишканаларда атса, үйдө отурганча иштейт эле да, балдар көчөдө жүрбөйт эле. Жумуш жаңы башталганына байланыштуу ар бир кызматкерге күнүнө 500 кийим тигип, сапаттуу бүтүрүп берүү талабы коюлган. Көбүнчө эркек балдардын спорт кийимдери даярдалып, Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Учурда 50 адам эмгектенүүдө. Заман талабына жараша курулган цехке ишке алууда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө басым жасалган. Кызматкерлердин арасында тигүү жөндөмдүүлүгү мыкты айымдар да бар. Ал эми жаңы келген жумушчулар атайын окутуулардан өтүп жатышат. Бардык тигилүүчү крой бардык неме бизге Бишкектен даяр болуп келет. Булардын бардыгын биз тигип, даяр кылып, кайра Бишкекке өздөрүнө жөнөтөбүз. Ал жактан анан өздөрү Бишкектин өзүнүн ички тармагынан тышкары Россия Федерациясына да башка чет өлкөлөргө чыгарып беришет. Биздин эң негизги кылган ишибиз алып келип берген жумушту тигип, так качествосы менен чыгарып берүү. Аталган тигүү цехинде чыгарылган продукция Орусияга экспорттолот. Тигүү цехи айылдагы жумушсуз отурган айымдарды жумуш орду менен камсыздоо жана атамекендик продукцияны чыгарып, чет өлкөгө экспорттоо максатында ачылган. Райондогу тигүү цехи жеке ишкер тарабынан ачылып 3 миллион сом сарпталган. Ишкер жумушчулардын көп келгенине байланыштуу ишкананы кеңейтүүнү пландап жатат. Ал эми башка айылдарга да жаңы жумуш ордун түзүүгө кызыктар. Бул багыт менен мамлекеттин бюджетине да салым кошуп жатканын белгилейт. Зданияны биз арендага алдык. Баштапкы абалда ошол зданияны бизге акысы эле берди, жумуш ордуна түшүш үчүн. Анан муну жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардамдар керек болгон болсо баардыгын беришти. Аларга ыраазычылык билдирем. Кеңейтүү боюнча албетте суранып атышат. Ошон үчүн дагы кеңейткенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз албетте көрдүк. Бул жакта дагы кеңейтсе болот экен. Ошол эже карындаштарыбыз дагы иштейбиз деп көптөр келип жазылып атышат. Ошолорго ушул цех ачып дагы кеңейтип, аларды үйрөтүп, ошол иш орундарын түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Чегабат айыл өкмөтү өзбек-кыргыз чек арасындагы аймак. Акыркы 2 айда 4 миллион сомдук инвестиция тартылган. Айыл аймакта өндүрүштүү ишканалар аз болгондугуна байланыштуу мындай ишканаларды куруп, жергиликтүү бюджетке каражат түшүрүү максатталган. Исаат Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер өлкө аймагынан алынган кабарларыбыз ушулар менен соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун деп сиздер менен коштошом. Ал эми түз эфирде кесиптешим Айгануш Туратбек кызы улантат, сөз сизде. Рахмат кесиптеш, ала малкагынан алынган дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун түз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.